Армысыңыздарда Азаттык радиосунун жаңылыктары Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Душанбеде Тажикстан жана Кыргызстан тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу өттү. Маалыматтарга караганда Сиражиддин Аслов жана Эрлан Абдылдаев эки тараптуу кызматташтыктын негизги багыттарын жана чек ара маселелерин талкуулашты. Ушул эле күнү Кыргыз тышкы саясат мекемесинин жетекчисин президент Эмомали Рахмон кабыл алды. Абдылдаевдин 3 күндүк расмий сапары 9 февралда башталган. АКШ долларынын 186 теңгеге чейин көтөрүлгөнүнө нааразы болгон бир нече тургун Алматы шаарынын акимчилиги жанына чогулушту. Алар ипотекага үй алган кезде доллар 107 теңге болгонун айтып, банк жетекчилери менен сүйлөшүп, кредиттеринин үстөк пайызын алып салууга аракеттенүүнү же кошумча жумуш таап берүүнү талап кылышты. Чогулгандар менен жолугушкан акимчиликтин жаштар саясаты бөлүмүнүн жетекчиси Санжар Бокаев бул маселени Нур Отан партиясынын канаты 12 февралда уюштуруп жаткан жыйында талкуулоону сунуш кылды. Алматыда бүгүн жазуучу, адабияттаануучу жана котормочу Геральт Бельгерди акыркы сапарга узатуу тажыясы өттү. Маркум менен коштошуу Ауэзов атындагы Казак драма театрында уюшулду. Этникалык немис Геральт Бельгер казак тилинде эркин сүйлөөчү жана эмгектерин 3 тилде жарыялаган. Анын калеминен 40 чакты китеп, анын ичинде Туюксуу, Араздашуу, Бозгундун үйү романдары жаралган. Бельгер 7 февралда 81 жаш курагында көз жумган. Дүйшөмбүдө Белградта Сербиянын маданият министри Иван Тасовац жергиликтүү 2 музейди оңдоп түзөө иштери аягына чыгып жатканын жарыялады. 15 жылдан бери көбүнчө жабык турган улуттук музей эмдиги жылы ачылат деп күтүлүүдө. Ал эми заманбап искусство музейин калыбына келтирүү иштери үстүбүздөгү жылы бүтүрүлөт деп пландалууда. Бул музей 7 жылдан бери жабык турат. 2 музей тең көптөн бери оңдолбой, начар абалда болгондуктан жабылган. Ушул жана башка жаңылыктардан кененирээк сиздер Азаттык чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.